Тормуздун немелери да отпайм, колодка бүт полный могу деген. Тепкенде чипилдеп атканда мына. Полный көрдүң? Могу бүт жаңы салгам. Момундан бери. Тормозной дискалар, Тормозной диска мына. А здесь что менял? Мына карай, о дисканы. Байкадың? Бияктачы. Мына биякта деген катушкалар көрдүң, свечалар. Катушкалар жап-жаңы. Бүт. Ассаламу алейкум, кандайсыңар туугандар? Бүгүн биз не кылып атат десеңер, машина алганбыз. Биз өзүбүзгө эмес, Кыргызстандан келген тууган машина алып, ошонун оформлениясына ушу Девонго келдик. Мына Жанарбек. Ассаламу алейкум. Кандай келдиң? Жакшыбы? Аттылек. Салам алейкум. Кандайсың? Жакшыбы? Так, ушул жерге келет экенбиз. For him and him, I'll give him for the okay? Салам алейкум, кандайсыңар? Да бир жолу видеону жана чыгара албай калдым. Себеби дегенде бир аз убакыт болбой калды. Жаркынбек менен Актилек 4 күн болуп калды. Жаркынбек өзү грин карта менен келгенине үй бүлөсү, келинчеги, ошо улуу баласы 18 экен Актилек. Жана ошондой эле 2 кызы менен грин карта менен келип, Скокиде квартира алып жашап атышат. Анан кийин жаңы келгенде баягы адам өзү таанышы жок болсо, ошо мага кайрылган экен. Анан мен деле өзүмдүн болгон советтеримди берип, ага жолугуп, өзүбүздүн тааныштар аркылуу ошол эле Prius үлгүсүндөгү машинени алып берип, 2007 20ка Prius алдык 3,5га. Бүгүн барып оформление кылдык. Оформлениясы $491 болду. Ошо $500 болду. Страховкасы кымбат болуп кетти. Өзүнө 300, односторонний 370 деп эсептеди 6 айга. Бирок баласы 18 болгондуктан $1400 болуп кетти. $1400 болуп кетти. Бирок биз пока что биринчи ай 1 айга эле $390 төлөдүк го дейм. Кийинки ай уже $270 тегерегинде болот деди да. Майла жок, страховка баласы экөө айдаш керек. Баласы да машина айдаганды билет экен, Кыргызстандын правасы экен. Эми Кыргыздык менен бияктын Иллинойс штатынын правасын алганга да жардам кылабыз. Эртеңден баштап уже аккаунту даяр. Аккаунт бир аз эртеңден баштап бүгүн стажировка кылып бир аз айдады, мындай көнүмүш этип эртеңден баштап уже полноценно жумушка чыгам деп үмүттөнүп отурат. Себеби дегенде эртең уже иштеп баштабаса, бул жерде мындай сразу акырындык менен баштабаса, көпкө күтүп калып, күндөн күнгө өткөн сайын расход боло берет, ичесиң, жака базасың, бияка базасың. Америкада билесиңер, күнүмдүк акча эмес, саатына, минутасына го дейм даже. Ошондуктан мен анын баарын түшүнүп, ал бир тууганга өзү Кеминден болот экен. Кеминдин кайсы айылынан экени эсимде жок, бирок ошол колубуздан келген жардамыбызды, билген нерсебизди айтып берип, көрсөтүп берип, жана ошондой эле банковский карталарды ачтык. Эртең эми дагы көп алдыда жанакындай ишке ашыра турган нерселер бар, бил-сил деген эмелер бар. Берки кичинекей кыздарды мектепке киргизиш керек, алар үчүн кандай документтер керектелет. Анан бул жерде көп баягындай грин карта менен келгенде ушундай маалыматы жок. Информация жок. Анан биз ошо колубуздан келишинче болгон маалыматты жеткизип, колубуздан келишинче жардам берип, өзү мындай нугуна түшүп кеткенге эле жардам берип койсок, дальше өзү иштеп кетет деген ойдобуз. Ал эмесе силер лайктан басып жана подписка кылганды унутпайбыз. Ийгилик.